Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө маалымат жыйынын өткөрүп жатат. Жыйында коомчулукта Кытай жарандары көбөйүп жатат деген сөздөргө жооп берди. Каптап кетти деген сөздү этияттасак, биз деле бул боюнча иштеп жатабыз. Ата-бабаларыбыздын сөздөрүн, осуяттарын жакшы билебиз дейт өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков. Мынанан айтып ачпайбы, мен айтып коеюнчу маселени дагы. Мына азыр аябай көбөйүп кетти деп, коңшу мамлекеттен деп. Ачык айтыш, калайча айтканда ачык айтышым керек да. Мына чек ара боюнча 35.215 кирди, 34.436 чыкты. Азыр бизде убакыт катталган 11.966 коңшу мамлекет жараны бар Кытай Республикасынын. 11.966. Жаранды калган, мына кече айтып атышат аябайлар. Жаранды калган 268 киши алган. 10-дан 18-ге чейин 268 киши. Ошонун 171 кыргыз, 72 уйгур, 9 өзбек, 6 Кытай, 9 дунган, 1 казак. 268 алган. Анан ушуну айтып коюш керек да. Ушу каптап кетти, анан неметип кетти деген сөздө этияттасак, биз деле иштеп атабыз бул боюнча. Биз деле ата-бабанын сөздөрүн жакшы билебиз, осуяттарын. Калуу Олиянын осуяттарын жакшы билебиз, окуганбыз. Айткан сөздөрүн. Кантип эле биз жөнүндө отуралы. Анан калпчындын баарын тең эле буну айта бербеш керек да. Ушуну айтып коеюн дедим. Буну айтпасам болбойт да. Ата буну болбосо буну азыр саясат кылып, саясатташырып, мына азыр башка жака дагы мындай көтөрүп атышат, жогору деңгээлге көтөрүп алып чыгып атышат. Мундай этияттабасак болбойт, аяр мамиле кылалы. Мен ушуну суранам сиздерден.